Nerede daha biri kuturup attı. Hemen geldik. Gesek buna ahval. Anam nereden hep karmaakçı bir yerge bayladık. Baylagandan hazır bir boy sizlere gibi karmağayız da. Mende de karmağayım. Hiç kim karmağaydı. Onun içinde kamalı turardı. Tasмада тартылган бул жаныбар кутурма илдети аныкталган 2 жылкынын бирөөсү. Нокен районунун Момбеков айыл аймагында 2 жылкыдан кутурма дарты такталып, экөө тең санитардык эрежелери менен көмүлдү. Кечээки кутурмага подозрение болгон жылкыны яма бекерге унасында коюп таштайбыз. Түштүп атабыз мынакей. Жип-жиппен барынчагыла. Калтырбайсыңар. Яма бекерге түшүп атабыз. Мал ээсинин айтымында бул жаныбарларды 6 ай мурун Өзгөн районунан сатып алган. Бир үйүр 8 баш жылкынын экөөсү көмүлүп, калгандары 2 айга карантиндик зонага алынган. Мына жылкылар карантинде турат, апчалы камап койгонбуз. Экинчиси ушул жерде өлгөн. 1 сааттын ичинде эле ушул нары бери болду эле эме болуп калыптыр. Калганда 7 күндөн бери карантинде дарылап, бенинфекция кылып саябып атабыз. Эч кандай жалган эме таркатып өтпөй, жалган маалыматчы. Бакар септикке жатканбыз. Туш мойдон, даже териси да сыйрылган эмес. Жылкы союлган жерлер жана ал жүргөн жайлар дезинфекциялык каражаттар менен тазаланууда. Ошондой эле бул окуядан кийин аталган айылда жүргөн 184 баш жылкы, 581 баш кой, 18 баш карамал жана 26 ит кутурмага каршы эмделген. Биз ветеринардык башкармалык, Нокен райондук ветеринардык башкармалык иш-чараларды түзүп, райондук администрациянын буйругун даярдап, алар боюнча иштер жүргүзүлүп, ошол эле күнү барып 3 булак участкасына барышып, ал жакта эмдөө иштери башталат. Ошо контактный ошол тегеректеги мал жандыктарга. Мындай оорулар сатылып, союлуп жаттыр. Эки жакка чыккандар, таксисттер, мүмкүн болушунча эки жакка айтыш керек, эт сатып албаш керек да. Муну менен катар социалдык тармактарда ар кандай үндөр тарап жатат. Анда жогорудагы кутурган жылкылардын эти сатыкка чыгып кеткени айтылып, жарандарды эт албоого чакырган сөздөр камтылган. Бул маалыматтар чындыкка дал келбейт, анткени жылкынын эти союлган эмес. Уйлардын эттери сатылып кетиптир, мясокомбинатка барып кайтып келиптир деген галасовой сөздөр алар чындыкка дал келбейт. Себеби ал жерде биз ветврачтар баары иш алып барып атабыз. Себеби ал жерде 2 жылкы болгон, алар баары яма бекерге ташталган. Эч кандай базарга же болбосо эч кандай эч жака ал жылган эмес. Туура эмес маалыматтар да мынагы. Жалган маалымат таратып, элди дүрбөлөңгө салган жарандардын үстүнөн ветеринардык кызматтын адистери тиешелүү органдарга кайрылуу алдында турушат. Алар чындыкка дал келбеген маалыматтарды тараткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылсын дешет. Кутурма бул жаныбардан малга гана эмес, адамдарга да жугуучу коркунучтуу оору. Инфекция оорулуу мал тиштегенден кийин жарага шилекей түшкөндө, эгер кутурма менен ооруган малдын эти жээлип кеткен болсо да жугат. Мал кутурма оорусуна эң көп чалдыгат. Ошондуктан оорунун алдын алуу жана диагностикасын өз убагында жүргүзүү абдан маанилүү. Ооруган малды өз алдынча союп таркатуу да кооптуу. Бибисара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.